Саламатсыздарбы урматтуу токунун көрмандары. Бүгүн биз сиздер менен крючок менен эң жөнөкөй болгон квадрат токууну үйрөнөбүз. Ал үчүн биз ушундай кылып жипке крючокту айландырып, андан соң бир чынжыр алып алабыз. Эми биз дагы 5 чынжыр алабыз. 1 2 3 4 5. Эми биз эң биринчи алган чынжырыбыз менен бириктирип, шакекче түрүнө келтирип алабыз. Ушундай кылып бириктиребиз. Мынакей биз шакекче кылып алдык. Эми 3 чынжыр алабыз. 1 2 3. Bir ilmek ile biz dagы таякча токуйбуз. 2ден илмектерди токуйбуз. 1 2. Кайрадан bir ilmek алабыз. Кайрадан таякчабызды токуйбуз. 3 таякча токудук. Эми 2 чынжыр алабыз. Арка пайда кылышыбыз керек. Азыр биз 4 бурчтукка 2 1 илмек алабыз дагы. Кайрадан шакекчебиздин ичине 3 таякча токуп алабыз. 1 илмектүү таякчаларды. Экинчи таякчабыз жана 3-чү таякчабыз. Кайрадан 2 чынжыр алабыз. Ушундай арка пайда болуш үчүн 1 2. Кайрадан 1 илмектүү таякчалардан 3-өнү токуйбуз. Биринчи таякчабыз, экинчи таякчабыз жана 3-чү таякчабыз. Кайрадан 2 чынжыр алабыз. 1 2. Кайрадан 1 илмек алып, кайрадан биз 3 1 илмектүү таякчаларды токуп алабыз. Экинчи таякча жана 3-чү таякчабыз. Эми кайрадан 2 чынжыр алып алабыз. 1 2. Мынакей биз 4-чү аркабызды пайда кылдык. Эми 3-чү чынжырды эсептеп, 3-чү чынжырга биз ушундай кылып бириктирип алабыз. Эми биз ушул аркадан токуп башташыбыз керек. Биринчи турган аркадан. Ал үчүн биз ушул жибибизди ушул аркага өткөрүп алышыбыз керек. Ал үчүн биз экинчи чынжырга крючокту киргизип туруп, илмекти алып, ушундай кылып кайрадан 3-чү чынжырыбызга киргизип алабыз дагы крючокту. Жипти алып, илмегибизден чыгарып, ушундай кылып өткөрүп алабыз. Кайрадан 3 чынжыр алабыз. Дагы аркаларга токуганды баштайбыз. 1 2 3. 1 илмек алабыз. Экинчи таякчабызды токуйбуз. Кайрадан 1 илмек алып, 3-чү таякчабызды токуйбуз. Эми дагы 2 чынжыр алып, дагы биз арка пайда кылабыз. 1 2 1 илмек алып, биринчи таякчабыз, экинчи таякчабыз жана 3-чү таякчабыз. Эми биз чынжыр албайбыз дагы. Кийинки аркабызга дагы 1 илмектүү таякчалардан 3-өнү токуйбуз. Биринчи таякчабыз, экинчи таякчабыз жана 3-чү таякчабыз. Эми биз кайрадан 2 чынжыр алып алышыбыз керек. 1
2. Эми ушул аркага кайрадан дагы 3 1 илмектүү таякчаларды токуп чыгабыз. Экинчи таякчаны токудук. Эми 3-чү таякчаны токуйбуз. Кайрадан илмек албайбыз дагы. Кечиресиздер, чынжыр албайбыз дагы. 1 илмек алып, кийинки аркабызга 1 илмектүү таякчаларыбыздан алтыны токуйбуз. Үчөөнүн ортосуна 2 чынжыр коюп. Мынакей 3-чү таякчабызды токудук. Эми 2 чынжыр алабыз дагы. Кийинки 3 таякчабызды ушул эле аркага токуп чыгабыз. Биринчи таякчабыз, экинчи таякчабызды токудук. Эми 3-чү таякчабыз. Мынакей достор, эми биз кайра эле 1 илмек алып туруп, кийинки аркабызга дагы 6 1 илмектүү таякчаларыбызды токуп чыгабыз. Биринчи таякчабыз, экинчи таякчабыз жана 3-чү. 2 чынжыр алабыз. Ушундай арка пайда болуш үчүн 1 2 1 илмек алып, кайрадан биз 1 илмектүү таякчалардан үчөөнү токуйбуз. Экинчи таякча. Эми биз 3 таякча токуп алган соң, ушул 3-чү чынжырды эсептеп, кайрадан бириктирип алабыз дагы. Эми биз жибибизди дагы ушул аркага алып келишибиз керек болот. Ал үчүн биринчи катарда кылганыбыздай ушундай кылып, экинчи чынжырга киргизип, аны илип алабыз. Биринчи турган илмегибизге 3-чү чынжырга киргизип, аны дагы ушундай кылабыз дагы 3 чынжыр алабыз. 1 2 3. Кайрадан кайталайбыз. Ар бир аркабызга 1 илмектүү таякчалардан 3тү токуп, андан кийин ортосуна 2 чынжыр токуп, кайрадан ошол эле аркага 3 1 илмектүү таякчаларды токуйбуз. Мынакей биринчи таякчабыз, экинчи таякчабыз жана 3-чү таякчабыз. Эми биз чынжыр албайбыз дагы. 1 илмек алып, кийинки турган ушул тешикчеге биз 3 1 илмектүү таякчаларды токуйбуз. Биринчи таякчабыз, экинчи таякчабыз, 3-чү таякчабыз. Кайрадан чынжыр албайбыз дагы. 1 илмек илип алып, кийинки аркабызга дагы биринчи таякча, экинчи таякча, 3-чү таякча, 2 чынжыр алып алабыз. 1 2 1 илмек алып, кайрадан ушул эле аркага биз 3 таякчабызды токуп чыгабыз. Мынакей 3-чү таякчабызды токуп алдык. Эми биз чынжыр албайбыз дагы. Кийинки тешикчебизге 3 таякчабызды токуйбуз. 2 3-чү таякчабыз. Кайрадан чынжыр албай, кийинки аркага 3 1 илмектүү таякчаларды токуйбуз. 1 2 3 2 чынжыр алабыз. 1 2. Кайрадан 3 1 илмектүү таякчаларды токуйбуз. Биринчи таякча, экинчи таякча жана 3-чү таякча. Эми кайрадан 1 илмек алып, ушул тешикчеге 3 таякчабызды токуйбуз. Мынакей 3-чү таякчабызды да токуп алдык. 1 илмек алып, кийинки аркабызга дагы мурда токканыбыздай кылып 6 таякча токуйбуз.
ортосуна 2 чынжырдан 2 чынжыр алабыз. Дагы 3 таякча токуйбуз. 2 3 1 ilmek alıp keyinki teşikçege dagı 3 1 ilmekti tayakçabızды tokup alabız. Birinci tayakça, ikinci tayakça, jana üçüncü tayakça. Эми biz kayradan üçüncü çınjırды эсептейбиz dagı 1 2 3. Ушул üçüncü çınjır menen biz biriktirip tutaştırıp alabız. Эми biz kayradan arkadan tokup baştaşыбыз үчүн kayradan жибибизди аркага өткөрүп алышыбыз керек болот. Экинчи чынжырга өткөрүп ушундай кылып илип алабыз. Жана үчүнчү чынжырыбызга өткөрүп туруп ушундай кылып эми 3 чынжыр алабыз. 1 2 3 1 ilmek ilip alabız. Dagы kayradan başka birinci, ikinci katарларда токкандай эле кылып ар бир аркага төртбурчтуктун төрт бурчунда турган аркаларыбызга 3 1 ilmekти таякча токуп, андан кийин 2 чынжыр токуп, кайрадан 3 ilmekти таякчаларыбызды токуп чыгабыз. 1 ilmekti таякчалардан. Ал эми андан кийинки төртбурчтуктун ортолорундагы тешикчелерибизге болсо чынжыр токубай туруп, алардын ар бирине 3төн таякчаларды токуп чыгабыз. 1 ilmekti таякчалардан 3төн токуйбуз. Мынакей кийинки аркага келдик. Кайрадан 1 ilmek алып 3 таякча токуйбуз. 1 ilmekti таякчаларды 2 чынжыр алабыз. Дагы 3 1 ilmekti таякча токуйбуз. 1 2 жана 3 1 ilmek alabız. 1 2 üçüncü tayakçabız. Kayradan 1 ilmek alıp 1 2 3 1 ilmek alabız dagı. Kийинки аркабызга дайымкыдай кылып 3төн таякча токуп ортосуна чынжыр токуйбуз. 3 таякча токудук, 2 чынжыр алабыз. Кайрадан 3 таякча токуйбуз. 1 2 3 1 ilmek alabız. 3 таякча токуйбуз. 1 2 жана 3-cü таякчабыз. 1 ilmek ilip alabız. Kийинки тешикчеге дагы 3 1 ilmekti таякчаларды токуп чыгабыз. Мынакей 3-cü таякча. 1 ilmek алып kийинки аркабызга дагы 3 1 ilmekti таякча токуйбуз. Экинчи таякчабыз жана 3-cü таякчабыз. 2 чынжыр алабыз. 1 2 кайрадан 3 таякча токуйбуз. 1 ilmekti таякчалардан. Экинчи таякчабыз. 3-cü таякчабыз. 1 ilmek ilip alabız dagы. Kийинки тешикчелерге дагы 3төн 1 ilmekti таякчаларды токуп чыгабыз. Эми кайрадан биз ушул 3-cü чынжырды эсептеп бириктирип алабыз. Мындан кийинки катарлардагы
кутум эле ушундай токулат. Сиздер өзүңүздөргө керектүү көлөмдү токуп алсаңыздар болот. Төрт бурчуна 2ден чынжыр кошуп кетесиздер дагы, калган тешикчелерге эч кандай чынжыр кошулбайт. Урматтуу кыздар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Сиздерге пайдам тийген болсо, мен абдан кубанычтамын. Каналыма катталып кеткенди унутпаңыздар.